Как ты? Хорошо. Ассаламу алейкум. Заке. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Тартып баштадыңбы? Кандайсыңар достор? Бул кайрадан эле Азор Рейд долбоорунун жаңы берүүсү. Бүгүн каякта жүрөм деп ойлойсуздар. Бүгүн албетте Аяш 4 кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүндөмүн. Негизи эле Кыргызстанда өзүңүздөр байкасаңыздар, Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө кинолор тартылып бүткөндөн кийин толук прокатка чыкканга чейин жабык көрсөтүү уюштурулат. Орусча закрытый показ деп коюшат. Бул жабык көрсөтүү деген өзү эмне? Бул жака кандай адамдар чакырылат? Бул көрсөтүү эмнеге кылынат? Дегеле ушул туурасында жабык көрсөтүүнүн эмне менен жейт деген суроого кененирээк кызыктуураак кылып сиздерге жооп алып бергенге аракет кылам. Мен менен болуңуздар, жабык көрсөтүүнү биз толугу менен сиздерге ачык көрсөтүү кылып беребиз. Жүрүңүздөр. Бул эми Манас кинотеатры көбүнчө кыргыз кинолорунун жабык көрсөтүүлөрү ушул жакта өтөт. Манас кинотеатрына дайыма мындай эл жык-жыйма келет. Негизи эле бирок байкасаңар кыргыз кинолорунун жабык көрсөтүүсүнө чет өлкөдөгүдөй мындай кызыл дорожка, костюм шим, смокинг кийип келбейт. Көбүнесе бул эми өзүбүздүн менталитетибизге жараша эле мындай бирөөнүн үйүнө тойго баргандай, шеринеге баргандай эле келе беребиз. Анан еще балдарыбызды жетелеп алабыз. Кошунабыз, жабык көрсөтүүгө барган там жүрүү деп аны алып алабыз. Мисалы үчүн жабык көрсөтүүгө 2 кишилик билет берилсе, көбүнесе 8 киши болуп келет. Анан могу 500 киши толо турчу Манастын ичи батпайт, тыгылып калат да. Ошол. Анан бүгүн байкайлы, бүгүн бияка канча адам келди экен. Жана кичинекей балдарын жетелей келдиби? Ошондо айтып коюш керек да. Ой, калдым эле. Ой, тартып алдыңбы? Булар неме конкуренттер биздин. Конечно. Раз, два, три. Мен силергечи бир нерсени айтып коеюнбу? Менин негизи эле кино чөйрөсүндө ушундай калыптанып калышыма, кино чөйрөсүндө келишиме ушул киши да. Ушул киши. Эң биринчи жолу мени Элемнейт долбооруна тартып, андан кийин Манчо по киносуна тартып, анан Шамил сен жакшы ойнойсуң деп роликтерге тартып, ошентип жүрүп, менин кино чөйрөсүндө шоомду кескен киши ушул. Сага чоң рахмат айтып. Ошону негизи жеке өзүңө, анан камеранын алдында көптөн бери айтайын деп жүргөм да. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Кандайсың? Сакталып. Жүрөсүзбү жакшы? Мен сактана жакшыбы? Жана эмени көрдүк, тим эле өзүчө эле Джеймс Бонд деген. Так, ким бар? Каткырба адеми. Кайгырбага деми. Экөө сүйлөшүп келечи. Бул ким билесиңби? Билесиңби? Билбейсиңби? Тааныбайсыңбы? Серьезно? Бул Кандайсың? Кандай экен? Бул прикольный, да? Да. Атайын немесине прическасына карап неме кылдым, оператор тандадык биз. Чачы сөзсүз кудрявый болсун деп. Бул кыз деген аты Адеми, азыр деген эми айтып тааныштырып деле кереги жокпу, жердин баарында ушул айымдын атынан ырырдалып, ал аз жерден казак-кыргыз согуштуруп бериз да аты үчүнчү. Бул Адеми эмес, Үрбиби болуп, бир сыйра скандал болуп, анан барып, алдынан өтүп, куда түшүп, сонун болуп, азыр сонун ырдап жүрөт. Элара азамат. Элера, Onu kes koysana. Элера. Сага бир эле кыска суроо берейинчи. Сагызың бир. Негизи сенин оюңча жабык көрсөтүү деген бул эмне? Жака деген билет берген кишилер эле негизи келиш керек. Биз дагы барат элек кана бизге билет берип турчу дегендер негизи келе алышат экен да. 2 киши чаксаң 15 киши болду. Ошондо 3-4 сен эмне эметип атасың? 15 киши келмек беле. Калпайт да 2-3 киши керек. Макул ада. Там билет бере албайм, кечирип кой, мест уже нету, там башкаларга жетпей атат десең, ошону түшүнбөй эле анан кийин таарынып эле ушундай бар негизи биздин кыргыздарчы. Всё, пока. Давайте, еще увидимся. Болду? Мен ушака жумушка кирип алдым, киргизип атам элди. Кандайсың? Барыңыздарга чоң салам. Барыңыздарга чоң салам. Бул Азо стримингдин алып баруучусу назарыңыздарда Шамил мырза. Шамил мырза аябай мындай неме? Стеснительный. Стеснительный кыргызча кандай окат? Уялчак. Биз төртөөбүз кайсы долбоордо тартылганбыз. Айткыла ошону комментарийге жазып. Чындабы? Сон. Ушундай калпактуу айкын баяктан алып алдыңыз же сизге Хадия белек кылдыбы? Бул башынан эле тетиги чөптөр болгондо эле, ал чөптөр билген да, ушуну мени ушул кой жейт деп. Ошол койлор отоп жүрүп билген да, ушу менден кийиз чыгат депчи кийин. Ошол кийиздер башынан эле билгенде менден бир калпак жазылат деп. Ошо калпак келип дигилип атканда эле билгенде ошону жаңырыш кийет деп. Ла да денс. Ами көрдүңбү? Ош базардагыдай эле кишичи жык-жыйма.
Аяш анткени биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү кыргыз киносун алдын үстүн кылып оодарып ийген да. Ошол себептен элдин ишеничи чоң да бул киногочу. Ошол себептен уже жакшы кино деп келет да. Кандай жүрүчү көсүлөшүп келели. Индия чарда болот тияк. Бул дегенчи бизде кыргызда айтып коет го сөз бар го, комузда кол ойноткон депчи. Бул айым деген скрипкада кол эмес, жүрөк ойноткон айымда булчу. Бул скрипка черткенде мен өзүмдүн бир балалык бактылуу кездеримме мындай саякаттап кетем да дайымачы. Жүрөгүңүз бошпу, негизи жигитиңиз барбы? Бош. Жигитиңиз жокпу? Жок. Актама экен. Мына жакында эле могу базар жок киносу чыкты да. Бул киного эми кас алып келди, ачык эле сурап коеюнчу. Өзүн жапты, болду, ошол эле эң башкысы. Өзүн жапты, анан оозун жапты. Оозун жапты. Анан башка, анан продюсердин жапты да. Жабык көрсөтүү деген бул эмне негизи? Негизи жабык көрсөтүү деген туура эмес негизи. Биринчи жолу силер көрүп атасыңар, премьерасы болуп атат деп чакырат. Буга кандай адамдар келет ошо? Премьер кайрат. Азыр күн кабадык го премьерага деген баягы медиа адамдарды, блогерлерди, ырчылар, жылдыздарды. Ар бир менен учурашпай жооп беребиз. Катталуучулар көп адамдар чакырып, алар кинону көрүп, туристтерге чыгарып, анан кинону берсе реклама кылып берсе деген ниетте премьера кылышат. Ильгиз Квотербек. Как ты? Хорошо, как что-то похудел? Мен коштошкон да жок ошодон. Жоомду аяначын уккан да жок, ошо ойдон кетип калды. Мен билдим эми. Райса менден байыраак балким. О, сен жүрөсүң бу жакта. Дагы эле мен минесиңби? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Вы вот, оказывается, снялись у нас в кино «Аяш 4», да? Вы прям с Индии приехали или вы здесь учитесь, работаете? Нет, прям Индии. Вы там живете? Да, там живу я, в Индии живу. Мы снимали там в Индии, просто они хотели снимать в Индии, потом мы спросили, можно или нет, потом мы сказали, да, мы можем. И потом мы снимали. Yeah, I'm executive producer of this movie, and this team is very nice team. Like I have a very good experience. Биринчи жолу Кыргызстандан деп атат окшойт, жакты деп. Бүгүн эле жагандайсыз, намазда. Мына өзүңүздөр көргөндөй, негизи эл ушинтип залда фойеде чогулуп, бири-бири менен баарлашып, сүйлөшүп, таанышып, ушакташып күтүп турат. Көбүнесе өзүңөр байкагандай жылдыздар, блогерлер болот. Анан ушундай Манас кинотеатрынын эң чоң залы бар, 500дөй адамды ичинен батырып кете ала турган. Ушул жака келишет дагы. Анан место барбы деп бир жарым саат место издеп ары-бери басышат. Негизи биздин салт боюнча ушундай. Анан микрофонго чыгып айтышат, неме деп. Кичинекей балдарыңарды алгаң алып алгыла. Азыр мына ушундай залда чогулат. Анан кийин сиздерге калганын дагы өзүңүздөр көрөсүздөр. Куттуктайм премьера менен. Кече ушта кандай өткөрүп алды? Сон болдубу? Ассаламу алейкум. Мына башталды. Ошентип жабык көрсөтүү дагы, премьера дагы аягына келди. Өзүңүздөр байкагандай эл тура калып, кол чаап, кран каткырып, негизи эле өтө кызыктуу болуптур. Окуяларга, ар кандай приключенияларга бай кино болгон экен. Бул жагынан албетте эми байкелерибиз тажрыйбалуу алда канча. Анткени бул биринчи эмес, 4-үнчү Аяш киносу тартылып аткан себептен өтө кызыктуу болгон экен. Негизи эле бүгүн сиздерге жабык көрсөтүү деген бул эмне, ичинен кандай көргөзүп берүүгө аракет кылдым. Бир канча адамдардан суроо узатып, жооп алып берүүгө аракет кылдым. Кичине дагы болсо жабык көрсөтүү, кино премьера деген бул эмне экенин силер түшүнө алдыңыздар деп ойлойм. Кийинки чыгарылышта да Кудай буйрса кино тартылып бүткөндөн кийин эмес, кино тартылуу учурунда съемочный процесс, тартуу процесси кандай жүрөөрүн көргөзүп берүүгө аракет кылам. Андыктан биз менен Азор Эйт менен бирге болуңуздар. Катталганды, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Чоң рахмат, көрүшкөнчө. Үчөөбүздү байкап туруп, биз кайсыл? Жакында алдың муну. Жок. Кимди, операторду? Талкалайт экен.